жаңы дем алуу борборунун ачылышы менен куттуктайм. Арыстанбап Агылбирс ден соолукту чыңдоо жана балдардын эс алуу борбору ачылды. 2010 жылга чейин сепаратист Кадыржан Батыровдун жеке менчигинде болуп, 2019 жылы мамлекетке улаштырылып, УКМКнын балансына өткөрүлгөн Базар Коргон районунун Арыстанбап айылындагы эс алуу борбору ушул күнгө чейин каралбай, эскилиги жетип, дээрлик таштанды абалда калган. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен мамлекеттик бюджеттен каражат коротулбастан эс алуу борбору УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгына караштуу Агылбирс ден соолукту чыңдоо жана балдардын эс алуу борбору болуп кайрадан курулду. Бүгүн 13 июлда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаровдун жана министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Камчыбек Ташиевдин катышуусунда аталган борбор ачылып, пайдаланууга берилди. Ачуу аземинде жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, атайын кызматтын жетекчилик жана өздүк курамы УКМКнын ардагерлери катышты. Агылбирс борборунда эс алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. 120 орундуу жатакана, китепкана, 100 орундуу кинотеатр, спорт залы, кичи футбол аянтчасы, спорт аянтчалары, 2 бассейн, ашкана жана башка шарттар бар. Борбор негизинен УКМКнын кызматкерлеринин 9 жаштан 14 жашка чейинки балдарын кабыл алат. Атайын кызматта иштебеген жарандардын балдарын кабыл алуу жагы да жолго коюлган. Мамлекетибиз үчүн эгемендүүлүктүн баасы өтө кымбат. Сапары узак болду эгемендүүлүктү алышыбыздан. Эгемендүүлүк гана мамлекетке толук эркиндикти берет. Анын ичинде мамлекеттин коопсуздугу секундасына чейин өтө маанилүү иш экенин көрүп атабыз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич бул багыттагы иштердин баарын Камчыбек Кыдыршаевичке тапшырган. Биздин өкмөттүн ичинде мамлекеттик жаңы саясатта эч нерсеге карабастан өз ишин сүйгөн кадрлар гана күчтүү деп саналарын билесиздер. Күчтүү кадрлар өлкөнүн өнүгүүгө жана тынчтыкка гана жетелейт. Бүгүн Камчыбек Кыдыршаевичтин командасы 2 айдын ичинде ушул жерди түп тамырдан бери өзгөртүп, жаңыртканын көрүп жатабыз. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин министрлер кабинетинен жана өзүмдүн дагы атыман Акылбирс ден соолукту чыңдоо борборунун жана балдар лагеринин ачылышы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Кыргызстанда ар бир революциядан кийин жаңы үмүттөр менен жашап келебиз. Улам курчуп кете берип 2010 жылдагы революциядан кийин да дал ушундай максаттар менен жашаганбыз. Бирок иштерди алдыга жылдырууга бизге саясий эркпи, жетишпей калганын көрдүк. Тескеринче ТЭЦ, Тарых музей сыяктуу ири коррупциялардын тереңдешине жол ачылып кетти. Саясий эрктин жетишпегендигинен борбор кааладагы өрттөнгөн прокуратуранын имараты капкара болуп бир 10 жыл турду. Батыровдун конфискацияланган мүлктөрү 10 жыл каралбай калган. Бул жер дагы 2019 жылы УКМКнын карамагына өткөн, бирок кол жете эле. Мага келген сүрөттөрдөн улам Камчыбек Кыдыршаевич ушу 2 айда бул жерди гүл бакчага айлантканын байкап атабыз.